Мындан 2 жыл мурун Ош шаарына коопсуз шаар долбоору кире турган болуп, камералар орнотулуп баштаган. 3 этап менен жүргөн бул долбоор бир канча убакыттан кийин ишке кирет дегени менен 2 жыл өтсө дагы бүгүнкү күнгө чейин ишке аша элек. Бул боюнча жогорку кеңештин жыйынында маселе көтөрүлүп, анда өкмөт кытайлык компаниялар менен соттошуп жаткандыгы маалым болду. Долбоор качан ишке кирет эми Ошто? Бул долбоор биз ушул сентябрь айынын аягында сервердик комнатаны даярдап жатабыз. Ушул айда буюрса уже система баштайт камера. Полностью Ош шаарында иштеп баштайт. Ошентип пландаштырып атабыз, анан сервердик комната бүтөрү менен иштей баштайт. Бул убаданы санариптик өнүктүрүү министрлигинин башкы адиси 2021 жылдын 3-сентябрында берген. Мындай убадаларды бийлик өкүлдөрү 2021 жылга чейин дагы бир топ ирет беришкен. Бирок азыр 2023 жылга саналуу эле күндөр калса дагы долбоордон кабар жок. Камералар орнотулуп бүткөнбү, кандай иштер аткарылышы керектиги дагы анык эмес. Башында Ошко коопсуз шаар долбоорун кытайлык компания ишке киргизери айтылган. Бул үчүн 2,5 миллиардтан ашык каражат жумшалары маалым болгон. Долбоордун кечеңдеши жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлдү. Депутат Эмил Токтошев Ош жана Ысык көлдөгү камералар орнотулуп, бирок коопсуз шаар долбоорунун иштебей жатканын сынга алды. Ош областында трассага, Ысык көлгө, көлдүн трассасына, көлдүн ичине дагы видео байкоо орнотулду, билесиз. 2 жыл болду. Бирок иштебей турат. Эмне себептен иштебей атат? Абдан муктаж болуп атат да, Ош шаары билесиз да, тыгын, эреже бузулуу абдан көп болот. Биз бир эле ошо байкоо, видео байкоо менен, коопсуздук менен жөнгө салып алсак, милиция кызматкерлерин ал жетпей атат. Ошондуктан муну бир саясий чечим керек го. Бул боюнча жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчиси жооп берип, коопсуз шаар 2022 жылдын 10 мартында ишке кириши керек делгенин жана бул акыркы мөөнөт катары белгиленгенин айтты. Бирок долбоорду ишке ашырып жаткан компания милдетин так аткарбаган үчүн учурда соттошуп жатканын ачыктады. Тендерди жеңген кытайлык компания болчу, Zhenshen Sandwin Technology деген компания. Ал деген өзүнүн ушу милдетин аткарылбай калып, азыр деген Министерство цифрового развития менен соттошуп атышат да. Аны деген генеральный соглашение МЦР кол койгон. Эң аякы срогу 10 март 2022 жылы ишке кирмек. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин келе элек. Ошол себептен МЦР болсо сотко берип, азыр сот процесси жүрүп атат. Ошон үчүн иштери токтоп турат. Биз санариптик өнүктүрүү министрлигине кытайлык компанияны эмне үчүн сотко бергенин тактоо үчүн байланышканыбызда соттук процесстер жүрүп жатканын айтып, азырынча комментарий бере албастыгын билдиришти. Ал эми бул долбоордун тагдыры эмне болот деген сурообузду жоопсуз калтырышты. Эске салсак, коопсуз шаар долбоору Кыргызстандын бардык облустарында жана Бишкек Ош шаарларында ишке кирмек. Ал облустук маанидеги 15 шаарды жана 73 калктуу конушту камтыйт. Долбоордун экинчи этабында 306 жерге камера коюлары айтылган. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузреков, Бейтарап, Ош шаары.